2019 жылдын 1 сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан өткөзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Mercedes Sprinter маркасындагы автоунаа кармалган. Ал автоунааны текшерүү учурунда 79 кутудан турган акциздик маркасы жок ар кандай аталыштагы тамеки блоктору табылып алынды. Такталган боюнча табылып алынган тамеки заттары Кыргыз Республикасынын башка жаранына таандык болгон. Бишкек шаарында жайгашкан сактоочу кампоонун тинтүү учурунда акциздик маркасы жок ар кандай аталыштагы 5000ден ашык куту тамекилери табылды. Алдын ала маалымат боюнча кармалып табылып алынган товарлардын баасы болжол менен 70 миллион сомдон ашык сумманы түзүп, жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 24 миллион сомдон ашык каражат түшпөй алган. Бул факт боюнча материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 215-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Азыркы учурда бул жарандын жашаган жерин аныктоо жана ошондой эле табылып алынган тамекилердин жалпы баасын жана башка төлөөчү жерлерге жана бажы кызматтарына төлөнбөгөн чыгымдарынын баасын аныктоо иштери жүргүзүлүп жатат.